Бешинчи бап. Эмне себептен биз курмандыкка муктажбыз? Биздин мырзабыз болгон Ибраим алейхиссалам кыямат күнүндө анын күнөөлөрү кечириле тургандыгына үмүттөнгөн. Шуара сүрөсү 82-аят. Ал жаза кыямат күнүндө менин ката күнөөлөрүмдү кечиришинен үмүт кыламын. Ушундай эле кечиримге бардык пайгамбарлар жана элчилер муктаж. Пайгамбарлар жана элчилер күнөөсүз болушкан деген ой жүгүртүүлөрдү асыл Куран четке кагат. Андагы бардык эскертмелерде бир дагы адам Алланын эркин аткара албай тургандыгын ачык айтылган. Абасса сүрөсү 17-23-аят. Жок болгур инсанна мынча капыр болбосо. Жок, ал Алла өзүнө буйруган эч бир нерсени аткарбады. Мына ушундайча асыл Куран бизге Алла жараткан адамдар анын эркине баш ийүүдөн баш тарткандыгын көргөзүп турат. Өзүнүн күнөөкөрдүгүнүн айынан ал Алланын жанында болуусун көтөрө албайт. Алла ушунчалык улуу жана ыйык болгондуктан бир дагы адам анын алдында көз ирмем убакыт турууга мүмкүнчүлүгү жок. Жеткилең тазалык кичине дагы булганычты жактабайт. Ал кудуреттүү жана даңктуу. Бизде болсо тескерисинче мактана турган эч нерсе жок. Биздин баарыбыз Алладан кечирим сурап жана анын биз үчүн төлөгөн кунун кабыл алуубуз зарыл. Адамды жакшы кылуу үчүн билим да калсыз. Билим тек гана жамандыкты көбөйтүп, күрөшүүнү ого бетер каардуу кылып койду. Жогорку билим жана байлык адамдардын өзүн сүйүүчүлүк сезимдерин ачык ачканга үлгүргөн. Канаттуулар жана жаныбарлар жамандык каалашпайт. Алар согуштарды жүргүзүп жатышкан жок. Адам, дейт, эволюцияга ишенгендер, эволюцияга катышы жок айбандар. Бирок адамдын чечилүүнү талап кылып турган милдеттери бар. Аны менен жаман бир нерсе болгон жана ал жакшылык кылууну, адилеттикти жана тазалыкты калтырды. Ар бир газета, жаңылык бөлүктөрү, радио, же теле көрсөтүүлөр түгөл жер үстүндөгү адамдардын жүрөктөрүн жана ойлорун жамандык ээлеп алгандыгын күбөлөндүрүүдө. Күнөө деген сөздү толук түшүнүүгө Адам алейхиссалам менен омонун өмүр баяны жардам бере алат. Таха сүрөсү 115-122-аятка чейин. Чындыгында биз алгачында адам менен шерттешкен элек. Ал шерттин унутту жана биз анын туруктуулугун көрбөдүк. Эстегин, биз периштелерге адамга сажда кылгыла дээрибиз менен саждага ийилишти. Иблис гана баш тартты. Анан биз айттык: "Эй адам, албетте Иблис сага да, аялыңа да душман." Анан ал өкөңөрдү тең бейиштен чыгарып, бактысыз болуп калбагыла. Кадыксиз сен ал жайда, бейиште ач жылаңач калбайсың. Дагы ал жайда чаңкабайсың, ысыкта да калбайсың. Кийин шайтан азгырып: "Эй адам, мен сага түбөлүктүүлүк, дарыган жана түгөнбүз мүлк, байлыкты көрсөтөйүнбү?" деди. Анан алар анда жешери менен абийирдүү жерлери ачылып калды. Жана өздөрүн бейиш жалбырактары менен курчана башташты. Адам Раббисине күнөөкөр болуп, түз жолдон чыгып тайды. Андан соң Раббиси аны тандап тобосун кабыл кылды жана туура жолго хидаят кылды. Тоорат Мусанын 1-китеби, 2-бап 15-17-аяттарга чейин. Жана Кудай Теңир адамды Эдем багын карап,
кайтарыш үчүн ошол жерге жайгаштырды. Жана Кудай Теңир адамга насаат айтты. Бактагы жемиштердин ар түрүн жейсиң. Ал эми жакшылык менен жамандыкты билдире турган дарактан жебе, анткени андан даам татсаң өлөсүң. Тоорат Мусанын 1-китеби, 3-бап, 1-6 аяттары. Кудай Теңир жараткан жердеги бардык айванаттардан жылаан айлакер болгон. Жана жылаан аялга айтты: чын эле, бейиш дарактарын эч бир жемишинен жебейсиңер, дедиби Кудай. Аял жылаанга айтты: биз түркүн дарактын жемишинен жей алабыз. Бейиштин ортосундагы бир гана даракка тийбегиле, жемишин жебегиле, өлүп каласыңар, деген Кудай. Жылаан айтты аялга: жок, силер өлбөйсүңөр. Бирок ал дарактын жемишин жеген күндөн көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты тааныган Кудай сыяктуу болооруңарды билген экен Кудай. Анан дарактын жемиши жакшы, көрүнүшү көзгө жагымдуу, өзүнө тартып тургандыгын көрүп, билгиликтүү билим берет деп, аялы мөмөсүнөн алып жеди. Күйөөсүнө дагы берди. Ал да жеди. Эмне болгондугу жөнүндө ойлонуп көргүлө. Алла бул дүйнөнү өзүнүн кудуреттүү сөзү менен жараткан. Бакара сүрөсү 117 аят. Жер менен асмандарды жаратуучу зат бир иштин болуусун өкүм кылса, кааласа бол деп гана коет. Анан шексиз ал иш болот. Забур 32-бап 6-9 чейинки аяттар. Теңирдин сөзүнөн асман, Оозунун рухунан бүт ааламдык жамаат жаралган. Деңиз сууларын ташкын кылып жайып, терендиктерди туңгуюктарга сактаган. Бүт дүйнө Теңирден корксун, бардык ааламда жашагандар анын алдында титиреп турушсун. Анткени ал эмне деп айтса, айтканындай болду. Ал эмне буйрса, буйруганындай болду. Араф сүрөсү 54 аят. Албетте, Раббиңер Алла асмандар менен жерди 6 күндө жаратып, анан өз тактысында турган зат. Ал түндү күндүзгө оройт, жана түн күндүздү шашылган абалда кууп жүрөт. Ал күн, ай, жана жылдыздарды өз амирине моюнсундурулган абалда жараткан. Байкагыла, жаратуу жана буйруу ага гана таандык. Бардык ааламдардын Раббиси Алла улук. Тоорат Мусанын 1-китеби, 2-бап 1-3 чейинки аяттар. Асман менен жер жана алардын бүт жамааты ушунтайча жаралды. Жана жараткан Кудай 7-чи күнгө оогондо өзү жасаган иштерин бүтүрдү да, өзүнүн бардык иштеген ишинен ал 7-чи күнү эс алды. Жана жараткан Кудай 7-чи күндү алкап, аны касиеттүү кылды. Анткени Кудай ошол 7-чи күнү бардык жараткан жана түзгөн өз иштеринен эс алган. Тоорат Мусанын 2-китеби, 20-бап 11 аят. Анткени 6 күндө Теңир асманды, жерди, деңизди жана аларда жашагандардын баарын жаратып бүткөн. Ал эми 7-чи күнү тыныгып эс алган. Ошондуктан Теңир ишемби күндү алкап, ыйык кылып койгон. Инжил Аян 14-бап 7 аят. Ал катуу үн менен мындай деди: Кудайдан корккула, жана аны даңктагыла. Анткени анын сотунун убагы келди. Асманды жана жерди, деңизди жана булактарды жаратканга табынгыла.
Allah Adam aleyhissalamды жаратты, жана ага өзү жандандыруучу дем киргизди. Жана анын жакшынакай жары обо менен бирдикте Эдем багына жайгаштырды. Хижр сүрөсү 28-29 аят. Эстегин Раббиң периштелерге, албетте мен кара баткактан болуп кургатылган ылайдан инсан жаратуучумун. Анан качан аны тирилтип, ичине өз алдымдагы жандан киргизгенимде, жана силер ага сажда кылган абалыңарда жыгылгыла, деди. Тоорат Мусанын 1-китеби, 2 бап, 7, 8, 15 аяттар. Жана Кудай Теңир жер топрагынан адамды жаратып, жүзүнө үйлөп, тиричилик дем берген соң, ал тирүү жанга айланды. Жана Кудай Теңир күн чыгыштагы Эдемге 5 багын жасап, ага өзү жасаган адамын жайгаштырды. Жана Кудай Теңир адамды Эдем багынан карап, кайтарыш үчүн ошол жерге жайгаштырды. Ырайымдуу Алла кандай гана кеңпейил. Ал Раббил Аламин, аламдын Теңири, баарынын жаратуучусу, насип берүүчү. Ал асыроочу, кеңпейил, жана көрөгөч. Ал бардык жакшылыктын булагы. Ырайымы ушунчалык ар бир курт-кумурскалардын муктаждыктарын үчүн кам көрүп турат. Эгерде ал бардык жаныбарларга жана канаттууларга бирдей камкордук көргөзүп жаткан болсо, анда адамдар үчүн ал канчалыктуу жогору камкордук көрөт. Мына ошондой эле Алла Адам алейхиссалам үчүн бардыгы агыл, төгүл болгон кереметтүү бак берди. Адам алейхиссалам каалаган тамагы болгон. Ал үчүн катуу менеттүүнүнүн да кереги жок эле. Жана ал албетте кубанычта жана ыраазылыкта болсо керек. Бай жана таанымал жер иштеткен адамды элестетип көргүлөчү. Бир жолу ал жакыр адамга келип минтип айткан: "Менин досум, сен ушунчалык кедей болгондуктан сенде киерге көйнөгүң дагы жок. Мен сага ушул бакты жемиштер менен берем. Апельсиндер, өрүктөр, курмалар, шабдалылар жана башкалар менен ал. Ушунун бардыгы бүгүндөн баштап сеники болот. Тетиги бир дарактан башканын бардыгы сеники. Бул дарак гана мен үчүн. Сенден өтүнүч, анын жемиштерин үзбө." Эмне, бир тыйыны жок бул адам бүт жүрөгү менен бактылуу жана ыраазы болбойт беле? Ал өзүнүн жер ээсине баарын кылууга, жада калса тигил дарактын жемишине тийүүдөн дагы сактанбайт беле? Эгерде ал киши тилин айылбай койсо, жер ээси эмне кылат эле деп ойлойсуңар? Асыл Куран Алла Адам алейхиссалам Эдем багын карап турууну буйрук кылган дейт. Ал Алланын жердеги жаратылыштын башкаруучусу болгон. Адам алейхиссалам бул милдетти араб тилинде халиф деген сөз колдонулган. Бул биздин тилде халиф деп которулат. Бакара сүрөсү 30 аят. Эстечи, Раббиң периштелерге, мен жерде халифа, жардамчы кылмакмын дегенде, алар айтышты: "Ал жерде бузукулук кыла турган, кан төгө турган затты халифа кыласыңбы? А биз болсо алкоо, мактоо менен сенин улуулугуңа табынабыз. Жана сенин алдыңда дайым аруу пакиза тутабыз." Алла айтты: "Мен силер билбеген нерселерди билемин." Алла тынчтыктын, коопсуздуктун жана ак батанын булагы, тынчтык жана бакубаттуулук тартуулоочу. Ал сакчы жана коргоочу. Ал жогорку устат, биздин аталарыбызды шайтандын тузактарынан сактаган. Араф сүрөсү 19 аят. Эй адам, сен болсо зайыбың менен бейишти мекендеп, каалаган жайыңардан тамактангыла. Болгону бул даракка жакындашпагыла.
анда залимдерден болуп каласыңар. Тоорат Мусанын 1-китеби, 2-бап, 15-17 аят. Жана Кудай Теңир адамды Эдем багынан карап, кайтарыш үчүн ошол жерге жайгаштырды. Жана Кудай Теңир адамга насаат айтты. Бактагы жемиштердин ар түрүн жейсиң. Ал эми жакшылык менен жамандыктын билдире турган дарактан жебе. Анткени андан даам татсаң, өлөсүң. Бирок бир жолу Алланын жана адамдардын душманы болгон Иблис, Адам алейхиссалам менен обойнеге келип аларды азгырды. Жана алар ага кулак түрүштү. Таха сүрөсү 115-тен 121-ге чейинки аяттар. Чындыгында биз алгачында Адам менен шерттешкен элек. Ал шертин унутту, жана биз анын туруктуулугун көрбөдүк. Анан биз айттык: «Эй Адам, албетте Иблис сага да, аялыңа да душман». Анан ал өкөңөрдү тең бейиштен чыгарып, бактысыз болуп калбагыла. Кийин шайтан аны азгырып: «Эй Адам, мен сага түбөлүктүүлүк, дарагын жана түгөнбөс мүлк, байлыкты көрсөтөйүнбү?» деди. Анан алар андан жешери менен абийирдүү жерлери ачылып калды. Жана өздөрүн бейиш жалбырактары менен курчана башташты. Адам Раббисине күнөөкөр болуп, түз жолдон чыгып тайды. Тоорат Мусанын 1-китеби, 3-бап, 1-ден 6 аяттарга чейин. Кудай Теңир жараткан жердеги бардык айванаттардан жылан айлакер болгон. Жана жылан аялга айтты: «Чын эле, бейиш дарагынын эч бир жемишинен жебейсиңер», дедиби Кудай. Аял жыланга айтты: «Биз түркүн дарактын жемишинен жей алабыз. Бейиштин ортосундагы бир гана даракка тийбегиле, жемишин жебегиле, өлүп каласыңар», деди Кудай. Жылан айтты аялга: «Жок, силер өлбөйсүңөр. Бирок ал дарактын жемишинен жеген күндөн көзүңөр ачылып, жакшылык менен жамандыкты тааныган Кудай сыяктуу болууңарды билген экен Кудай». Анан дарактын жемишин жакшы, көрүнүшү көзгө жагымдуу, өзүнө тартып тургандыгын көрүп, билгиликтүү билим берет деп аялы мөмөсүнөн алып жеди. Күйөөсүнө дагы берди. Ал да жеди. Адам алейхиссалам кемчиликсиз жаралгандан Аллага кызмат кылууну каалаган. Аны таанууга жөндөмдүү, ага ишенимдүү жана Аллага керектүү болгондой табынууну билген, жеткилең болуп, жаралгандыгын билүү өтө маанилүү. 121-аяттагы «тил албай» деген сөздү каршы турду, каршылык көргөздү же каршы чыгуу деп которууга болот. Бул Адам алейхиссалам тил албастыгы, жана гана кичине кетирген ката же кичине гана баш тартып кетти дегенди билдирбейт. Бул Алланын барына жана билгендигине ишенбестик көргөзүү болгон. Күнөө үчүн жаза өлүм болуп саналат. Күнөөнүн айынан ар бир адам Алладан ажырап жана өлүм жазасына буйрулган. Жада калса өзүн жаман адам эмеспиз деп эсептеген адамдар дагы. Алланын жеткилеңдиги менен салыштыра турган болсок, анын ыйык сапаттарына салыштырмалуу жердеги эң эле жакшы деген адамда жакшылык табууга болбойт. Ошондуктан биздин бардыгыбыз тозоктун оту менен жок болушубуз керек. Алла Адам алейхиссаламдын тил албастык, элестетүүгө мүмкүн болбогон, үрөйдү учурларлык жамандыкты өлүм алып келет деп эскерткен. Бакара сүрөсү 81-аят. Чындыгында кимде-ким жамандыкты кесип кылса жана күнөөгө оролуп калса, дал ошолор тозок ээлери, алар ошол жайда түбөлүк калышат. Инжил Римдиктерге 5-бап 12-аят. Ошентип бир адам аркылуу күнөө дүйнөгө кандай кирсе, жана күнөө аркылуу өлүм кирсе, ошондой эле күнөө бардык адамдарга өттү,
Себеби баары күнөө кетирген. Инжил Римдиктерге 6 бап 23 аят. Себеби күнөө үчүн жаза өлүм. Өлүм деген өзү эмнени билдирет? Өлүм бул биздин жердеги жашообуздун акыры. Дагы ал ким Алланын буйруктарынан баш тарткан болсо, алар үчүн түбөлүктүү өлүмдү жок болууну билдирип турат. Нускалап айтууга уруксат бергиле. Жемиш бакчасындагы агып жаткан булакты элестетип көргүлө. Ушул жашоо берген башаттан суу бакчага агып кирип жатат. Жана аны жаңы таза суу менен толтурат. Жана ал жерде көп сандаган дарактардын, жашылча жемиштердин жана гүлдөрдүн өсүп чыгуусуна жол берет. Бул бакча чындыгында эле бейиш. Кимдир бирөө ошол каналды бууп таштады деп элестетип көрөлү. Жана суу эми бакчага барбай калды. Эмне болушу мүмкүн? Суусуз бакча бат эле кургап калат. Дарактар, жашылча жемиштер жана гүлдөр куурап өлөт. Адам алейхиссалам жана Ово менен да ошондой болгон. Алар Аллага кызмат кылышканда, алардын жаратуучусу аларга кереметтүү жана ак баталуу жашоо тартуулады. Анткени Алла өмүр тартуулайт. Ал өзү өмүр. Баккара сүрөсү 81 аят. Чындыгында кимде-ким жамандыкты кесип кылса жана күнөөгө оролуп калса, дал ошолор тозок ээлери. Алар ошол жайда түбөлүк калышат. Бул аятта күнөө ар бир күнөөкөр адамды курчап жана аны жеңип алат деп жазылган. Адам ар дайым бактылуулук менен кубанып туруу үчүн жаратылган. Бирок тилекке каршы ал тоң моюңдуулук менен Алланын адамдар үчүн койгон планынан баш тартты. Ал өзүнүн көз карандысыз жолу менен кетүүнү чечет. Адам алейхиссалам жана Ово Алланын көрсөтмөлөрүнө каршы чыгуу менен шайтандын Аллага жана анын бийлигине каршы чыккан козголоңунун жардамчылары болуп калышты. Алар шайтанга жана анын козголоңуна кошулуу менен анын Аллага жана анын сапаттарына каршы айып жүргүзгөн жамандыгын колдогондугун билдиришкен. Кахф сүрөсү 50 аят. Эстегин, периштелерге адамга тазим кылгын, дешибиз менен саждага ийилишти. Шайтан гана сажда кылбады. Ал жиндерден эле, анан Раббисинин буйругуна моюн сунуудан баш тартты. Эми силер мени коюп, аны жана анын урпактарын дос тутасыңарбы? Алар силерге душман го. Ал залим адамдар үчүн кандай гана жаман бадал орун басар. Хач сүрөсү 3 аят. Адамдардын арасында өзү билбей туруп Алла жөнүндө талаша тартыша турган жана ар итаатсыз шайтанды ээричип кете бере турган кемселер да бар. Инжил 1 Иоанн 3 бап 8 аят. Ким билип туруп күнөө кылса, ал шайтандан. Себеби башынан бери шайтан күнөө кылган. Ошондуктан Адам алейхиссалам менен Ово Алланын планын ээрчигенден баш тартышары менен алардын Алла менен болгон өлбөс мамилеси бузулду. Алар менен өмүр булагынын ортосундагы суу агып туруучу канал жабылган. Эми Адам алейхиссалам жана Ово өмүр берүүчү Алладан чыгып турган жанданууну алып туруудан ажырашты жана өлүмгө кабылышты. Момундар сүрөсү 99-дан 100-ге чейинки аяттар. Качан алардын бирине өлүм келгенде, Раббим, мени кайра жашоого кайтаргыла. Мүмкүн мен кылган өмүрүмдө жакшы иштер кылармын деп алат. Жок, ал эч качан жашоого кайтарылбайт. Чындыгында бул айта турган сөз. Алардын артында тээ кайра тириле турган күндөрүнө чейин бир тосмо болот. Бакара сүрөсү
28-ayat. Ölü denеңерге жан берген, кийин өлүм бере турган, андан соң дагы тирилткенден кийин өзүнө кайта турганыңар болгон Алланы кандай танасыңар? Я. Дагы бир нуска. Силердин үйүңөр үчүн электр жарыгын электростанция иштетип чыгарат. Силердин үйүңөрдө көп сандаган электр зымдары бар. Ушул зымдар аркылуу электр тогу үй ичиндеги ар кандай лампочкаларга жана электр буюмдарына өтүп турат. Эгерде 10 метр зымды кыркып сала турган болсо, ток берүү токтотулат. Электр буюмдары иштебей, лампочкалар өчөт. Бирок силер жөн гана зымды кесип койсоңор эмне болот? Кесилген жер өтө билинбеген болсо дагы электр тогу өтүүсүн токтотот. Зым канчалыктуу узундугу кесилгендигине карабастан жарык өчөт. Биздин Аллага болгон тил албастыгыбыз да ушул сыяктуу эле. Кээ бир күнөөлөр оор көрүнсө, кээ бирлери тескерисинче жеңилдей сезилет. Күнөө бул жөн эле кичинекей ката кетирген койгондук эмес. Биз өз жаратылышыбызда өз кылган иштерибизди кичирейткенге жөндөмдүүбүз. Жана ушул нерселер бизге Алланын айыптоолорунан качып кутулууга болот деген ойлорго кадалууга мажбурлайт. Бирок асыл Куран күнөөнү көп түрдүү сөздөр менен сүрөттөйт. Алар анын ар кандай көз караштарын маалымдаган. Алардын кээ бир олуттуу бузулган, ишти билдирген данап деген сөз, кылмыш кетирүү, катуу, каардуу, улуу күнөө кылмыштарды кадира деген сөз менен билдирилет. Качан Адам алейхиссалам башында азгырмакка алданганда, бул адамдардын жаратылышынын өзгөргөндүгүнө алып келген. Адамдарды иблиске мүнөзү жана кылган иши жагынан окшоштурду. Ар бир адам өзү менен мактанып, өзүн жогору көтөргөндөн көтөрө берет. Ушул сыяктуу өзүнө болгон сүйүүнү ар бир жерден көрсө болот. Ал шайтанды ойлоп тапкан ыкмалары. Ошондуктан адам өзүн сүйүүчү болуп төрөлөт. Биздин түпкү ата-энелерибиз өздөрү ээ болууга жаралгандан артыгына жетүүнү каалаган. Иблис алардын Кудайдан болууну каалагандыгы менен азгырды. Жана алар Кудайдай болууга умтулган максатка батыраак жетүүнү самашты. Алардын күнөөгө батышынын себеби ушунда эле. Жана муну алар ачык тил албастык менен, колдорун сунуп, тыюу салынган жемишти үзүп жеши менен көргөзүшкөн. Бул текебердик күнөөсү көрүнгөнүнөн дагы жогору болду. Ал шайтандын жүрөгүн ээлегендей эле адамдардын дагы жүрөгүн ээлеп калды. Күнөө бул Алла өз алдынча тыюу салган нерселерге гана аракеттенүү эмес. Бул Алланын даражасынан ылдый болгон, бизди мурдагы абалыбыздан жогору көтөрүүгө аракеттенген Алланын жакшы мүнөздөрүнө күмөн саноо. Бир гана Кудай болгон жана ал гана боло алат. Ошондуктан шайтан же адам Кудайдай болууну каалай турган болсо, аны ыйык тактысынан түртүп, анын ордун ээлеш керек. Бул иблистин көтөрүлүш чыгаргандыгынын ой максаты эле. Жана качан ал адамды ага кошулууга ишендиргенде, дүйнөгө күнөө жана жамандык алып келген. Эми гана бизге курмандык эмне себептен керек болгондугун биле баштадык. Бардык адамдар өз күнөөлөрүнүн айынан Алладан бөлүнүп калышкан. Жана ошондуктан кимдир бирөө өзүн жаман адам эмесмин деп эсептей турган болсо дагы өлүмгө буйрук алышты. Көпчүлүк адамдар мынтип ойлошот: мен жаман эмесмин. Бирок биз өзүбүзгө өзүбүз ак ниет чынчыл боло турган болсок, Куран айткандай, биздин таза абир өзүбүздү алдоо менен негизделген. Бакара сүрөсү 9-10 аят. Алар Алланы жана ыймандуу адамдарды алдамакчы болушат. Жана өздөрү сезбеген абалда өздөрүн гана алдашат. Алардын дилинде мараз оору бар эле. Анан Алла мараздарын дагы да ашырып койду.
Алар үчүн жасаган жалгандарына байланыштуу жан чыдагыс азап бар. Биздин көпчүлүгүбүз чындыгында эле өлүм жазасына татыктуу эч нерсе кылбагандыгыбыз бул чындык. Бирок башка жагынан карап көрөлү. Биз бул жана келечектеги дүйнөдө жашаш үчүн кандай жакшы иш жасадык? Биздин ар бир дем алган демибиз, ырахаттанып жаткан нерселердин баары бул Алладан чыгып жаткан ырайымдын аркасында гана. Биз бул үчүн эч нерсе кылганыбыз жок жана Алладан жакшылык алууга татыктуу эмеспиз. Алла чынында эле кемчиликсиз экендигин эстегиле. Анын 99 ысымы кемчиликсиздиктин бардык жагын көргөзүп турат. Алла кандай гана алсыздык болбосун, аларга эч кандай катышы жок. Ал өзүнүн көркүндө да, мүнөзүндө да кемчиликсиз. Бул дүйнөдөгү эч нерсе аны менен теңдеше албайт, анткени ал бардыгынын даңктуу жаратуучусу. Алла ыйык болгондуктан жада калса кичинекей күнөө да бул өтө чоң. Күнөө кичинеби же чоңбу айырмасы жок. Ал ар дайым Алланын мыйзамдарына каршы. Ошондуктан бардык күнөөнүн жыйынтыгы бирөө эле. Алладан ажыроо. Анын теңдеши жок кемчиликсиздиги кичинекей жеткилеңсиздикке чыдай албайт. Жердеги үлгүлөр асмандагы чындыктарга теңдеше албаса да, бул чындыкты төмөндөгү нуска менен сүрөттөп көрөлү. Силер жаңы эле автомашина алдыңар деп коелу. Жана кимдир бирөө аны чийип кетти. Чыгымдын көлөмүнө карабастан силер эмне сезет элеңер? Же элестетип көрөлүчү. Бир жолу эртең менен ааламдын сулуусу өзүнүн жүзүнөн бир кичинекей безгек көрүп калды. Ал кандай абалда болот эле? Бул салыштыруулар Алланын адамдарды көргөндөгү жана ачыгандыгынын кичинекей гана чекесин көргөзүүгө жардам берет. Алла ушунчалык ыйык, ушунчалык улуу, ушунчалык кемчиликсиз, ошондуктан кичинекей адилетсиздикти кабыл ала албайт. Ошондуктан өлүм тил албастыктын энчиси, Аллага каршы козголоңдук жана анын алдындагы жазалануу, күнөөнүн төлөмү өлүм. Андан тышкары күнөө кемчиликсиз Кудайдын жүрөгүн оорутат. Анын каардануусу, күнөө анын айыпсыз жаратылышынын талкалап жаткандыгын көргөндөгү чыдай алгыс толгонуусу. Асыл Куран күнөөнүн залакасын ачык айкын көргөзөт. Али Имран сүрөсү 11 аят. Алардын акыбалы куду фараон адамдарынын жана алардан мурунку өткөн капырлардын акыбалы сымал. Алар биздин аяттарыбызды жалган дешкен соң, Алла аларды күнөөлөрү менен кармап азапка салган. Алла азабы катуу зат. Нахл сүрөсү 61 аят. Эгер Алла адамдарды зулумдугун чектеген чыгуулар менен кармаганда, жер жүзүндө бир да жандууну калтырбаган болор эле. Бирок ал зат аларды белгилүү мөөнөткө чейин кое турат. Анан алардын ажалдары жетип келгенде болсо, алар аны 1 саат аркага да жылдыра алышпайт, алдыга да жылдыра алышпайт. Фатир сүрөсү 10 аят. Ким күч кудурети каалай турган болсо, анда бардык күч кудурет Аллага таандык пакиза сөз ага көтөрүлөт, жана жакшы ишти да Алла көтөрөт. Жаман айла амал кыла турган кемселер үчүн болсо, катуу азап бар, жана алардын айлакерликтери да жок болот. Ваз-Зарият сүрөсү 59-60 аят. Эми залим капыр кемселер үчүн шек күмөнсүз да илгери өткөн капыр досторунун тиешелери сыяктуу тиеше бар. Ошондуктан алар мени шаштырбай кое турушсун. Демек, капыр болгон кемселер үчүн аларга убада кылынып жаткан күндөрүндө кыйроо болот.
Abbassa Suresi 17. ayat. Jok bolgur insanna mınça kapır bolboso. Ölüm emne sebepten ırayımdı bilbegendigin düşündürüge başka düşündürme çok. Tekeber kayırdin adam Allah öz sözünde açık bergen bul kaygılı çındıkты kabul algısı gelbeyt. Birok kimdir biri uşunun bardığı günönün aynan dep baş tartposu üçün bul düýnö jamandıka, kaygıga jana ölümgö ötö tolup ketken. Allah'a karata bolgon şaytandık göre albastık, özün sүйүүчүлүк jana kozgoloңдuk bardık jerde örçügön. Jekeçildik akıl, Allah'a karata duşmandık. Bul duşmandık bizge abdan tamırlanıp ketti. Жалганdıka göngön жүрök barынан jogoru jana darılooga bolboyt. Ошондуктан түбөлүктүү ölümden kaçıp kutuluu üçün biz barыбыз Allah'nın ырайымына muktажбыз. Biz bir gana Allah'nın ырайымына tayanışыбыз керек. Biz сыйынууда болобу, же сапардабызбы, же тамактанып жатабызбы. Кандай гана иш болбосун, Allah'nın ысымын чакырып, жана анын боору кердигин суранышыбыз зарыл. Bismillah, Allah'nın ысымы менен. Бул асыл Kur'anda bat-bat айтып туруучу, anın ырайымын жана мээримин anın geçirүүгө dayar ekendигин bildirip turgan sıyını. Yusuf Suresi 53. ayat. Men öz napsimdi aktabaymın. Sebebi napsi, eger Rabbimdin özü ырайым kılbasa, albette bardık jamandıktarga buyuruuçu. Çındığında Rabbim geçirimdü, jana mээримдүү. Biz barыбыз Fida kurmandığına, bizdin günölörübüz üçün kun tölöy ala turgan kurmandık çalууга muktажбыз.